Тарап кеткен шаардык кеңештин депутаттары кайрадан келерки шайлоого катышышат. Биримдикке келе албаган депутаттар шаарды алдыга жылдыруу иштерин артта калтырып тарап кетишкен. Эми шаар тургундары бул депутаттарга элди кайра ишенбөөгө чакырышууда. Анткени мандатка ээ болгондон кийин эски адаттары эске түшөт деп билишет. Көздөгөн максаты орундалбаган шаардык кеңештин депутаттары эми кайрадан элдин адамы болгусу келип шайлоого аттанышууда. Бул көрүнүш шаар тургундарын ойго салып, буларды кайра шайлоого керек деген добуштар ар тараптан жаңырууда. Депутаттык мандат үчүн эмес, элдин камын ойлогон жаш кадрларды келишин шаар тургундары күтүшүүдө. Эми шайлоочулар ойлонуп, жаштарга добушту бериш керек. Эми ушулар келечекте ушу мамлекетибиздин иштерин оңдоого өздөрүнүн аракеттерин жасаш керек. Тарап кеткен депутаттар шайлоого кеткен каражатты туура пайдалана албагандан соң элдин жүгүн кантип артсын дегендер да чыгууда. Шаар көйгөйлөрүн ынтымак менен чече албаса, жөн эле депутат болбой башка ишин улантсын дегендер да жок эмес. Антпесе кайра эле ошол партиядагылар келип, шаардын ишин мындан да артта калышын кала тургундары каалабай турушат. Булар башка өзүнүн ишин кыла берсин, башка эстүү акылдуу адам келсин. Бизге ушул эстүү акылдуу эл үчүн иштей турган адамдар келсинчи. Элге да кайрылат элем, ошо депутаттарга да кайрылат элем ушунучу. Эл үчүн иштеп берсинчи, жүрөктөн чыгарып иштеп берсинчи дейт элем. Эл күйүп атат азырчы, ички дүйнөсүнөн күйүп атат. Эми күйгөнүнү бирок ким угат? Укпай атат да эч ким. Шаардык кеңешти шайлоодо мамлекет тарабынан 1 миллион сом каражат сарпталган. Келерки шайлоого болсо азырынча каражат чечиле элек. Бирок кайрадан эле тарап кеткен партиялар экинчи депутаттык шайлоого аттанышууда. Шайлоодо өтүп мандат алып атпайбы? Өзүн-өзү таркатылган бул кийинки чакырылыш болуп эсептелинет. Ал боюнча мыйзамда чектөөлөр көрсөтүлгөн эмес. Ошол партиялардагы мурунку талапкерлер да депутаттар да кайра өзлөрүнүн талапкерлигин койгонго мыйзам жол берет. Мындай мыйзамда чектөөлөр коюлган эмес. Депутат болуш үчүн жаштарга чейин кулак кагып, эгерде шайланып калсак спорт мекемелер сыяктуу жаштардын талаптарын баарын аткарууну колго алышкан. Эми ал убадалар аткарылбаган соң жаштардан башка жаңы партиялардын келишин күтүшүүдө. Анткени элди алып шайланган депутаттарга кайрадан элдин ишенимдери артылбасы чындык. Жаңы келген депутаттар бизге спорт зал жана башка оюн майданчаларын куруп беребиз деген ошол депутаттар башка келбей эле коюшсун. Учурда шайлоого аттанган 8 партиянын 6-су каттоодон өткөн. Бирок каттоо иши жыйынтыктала элек. Шайлоочуларга үгүттөө иштери 6 майдан 27 майга чейин уланып, 28 май күнү шаардык кеңештин депутаттарына добуш берилмекчи. Муну менен катар башка айыл кыштактарда да кеңеш шайланат. Дамир Нарматов, Замирбек Тойчубаев, 7 канал.